Биздин ою ал эксперт жарыктын эмнеден болгонун айыл текшеремиз деп. Ош ТВ телеканалына кече Кара Суу районунун тургуну Ош областар аралык бириккен клиникалык ооруканасына дарыгерлер бейтапты карабай жатат деп арызданышкан. Бүгүн таң эрте арыздануучунун 21 жаштагы кызы ооруканадан каза болгондугу тууралуу маалымат уктук. Заматта ооруканага барып, окуяны сураштырып, билүүгө аракет кылдык. Маалым болгондой, бүгүн эрте мененки саат 7:40 21 жаштагы кош бойлуу Гүлзат Нурбек кызы каза тапты. Бул эки айым маркумдун коңшулары. Алар бейтап дарыгерлер тарабынан каралбай, кан жетишсиздигинен улам ушул окуя катталгандыгын айтышты. Кече койгондо ошо кош бойлуу өзү ham, баласы ham бир нарисе карында төрөлбөгөн бала менен жатат кызына. Давадастарым жок деп жазып бергиле дейт. Бардыгыны балдар ошондо өлө берсе, давайым жок деп жаза берсе, анда энелерим эмне кылат? Донор алып келбедиңер деп, анан кийин кече кан берилбеди деп ошондой эме келип атабыз да азыр. Азыр бул эмне? Ороп кеткен ороп алып кетебиз дейм. Маркум Гүлзат Нурбек кызы Кара Суу районуна караштуу Кызылкыштак айыл өкмөтүнүн коммунист айылынын тургуну болгон. Ал өткөн жылдын 20 ноябрында турмушка чыккан. 2 айлык кош бойлуу кезинде Москвага жолдошуна барып 1 ай турган соң Кыргызстанга кайтып келген. Жакындарынын айтымында Орусиядан келген соң оорубай эле жүрүп, 30 апрелде ооруканага түшкөн. Ал 3 күн төрөтканында жатып, абалы жакшырганда гематология бөлүмүнө которулган. Маркумдун жакындары бүгүн сөөктү ооруканадан алып чыга албай, ар кандай документ иштери бүтпөй 3 сааттан ашуун убара тартты. Бул учурда дарыгерлерден окуянын чоо жайын сурап, тийиштүү жооп алуу мүмкүн болгон жок. Бактыгүл эже, информация бере аласызбы кандай? Эже, ачып коюңуз эшикти. Эмне болду атасыз? Ой. Эже, эмне болуп өлгөндүгү туурасында эле маалымат берип коесуз. Маалымат бере албайсызбы? Мындай эле ачып эле айтып койгон да эже. Урматтуу теле көрүүчүлөр, өлүк тууралуу эмнеден улам өлдү? Бул боюнча дарыгерлер так маалыматын берген жок. Ошондон улам биз маалыматты бере албай калдык. Эшигин бултап алды, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Турмушка чыкканына 6 ай болгон келиндин жакындары акыры сөөктү боздо ыйлап жатып алып чыгышты. Маркум 2 тууган болгон. Бири уул, бири кыз. Жалгыз кызын үйүндө апасы күйүткө батып күтүп алды. Реанимацияга кирсем, аба жетишпей калыптыр. Уф деп жаткан экен. Кийин аппаратын коюп койду, ошо боюнча жок болуп калды кызым. Кийин кийбедим ошо боюнча мен. Сүйлөп аткан кыз болчу, сүйлөп атты. Башымды укалагыла, врачты чакыргыла, 4 саат болуп кетти, врачты чакыргыла деп. Тынбай сүйлөп атты, секин сүйлөп атты, сөздөп болчу. Кийин ошо узакта келди, ошо малда келип калганда билбеймин, мен да бир нерсе дей албайм. Канча балаңыз бар? Ушу бир кызым бар, бир уулум бар. Ушу бир кызымам жоготуп койдум, бир кызымды дагы. Улам эсин жоготуп, өзүн кармаган Гүлсара Айдарова дарыгерлердин кайдыгерлигинен кызы каза тапкандыгын айтты. Ичинде баласы дагы бар болчу. 6 айлык боюнда бар эле. Кан куюп аттык. Кече базар күнү травма массасын куябыз дешти. Травма массаны куябыз дегенде жок болуп калды. Запаска коюшпаптыр. Травма массага дедик. Куюп неме алаттык, канды тонор апарып куюп аттык. Травма массага деди 8,5 миңден күнүгө куюп турдук, майли деп куюп турдук. Врачтар кетип калыптыр, травма массаны каяктан табабыз? Врачка пул берсеңер, анан алып келип травма массаны чыгарабыз деп ошондой деди. Канча беребиз десем 1,5 миң, врачка 1000 сом 500 медсестрасына бересиңер, анан травма массасын чыгарып беребиз деп. Кече бир күн травма масса куюлбай калды. Бүгүн күндүн экинчи жарымында Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын гематология бөлүмүнүн бөлүм башчысын жетекчилигинен уруксат алып сөзгө тарттык. Дарыгер бейтап кан ооруларынын эң татаал айыккыс оорусуна чалдыккан деп диагноз койгон. Ага кошумча кош бойлуу да болгон. Кан жоктагы болуп калды. Жоктагы ооба. Ошол канды куйган убакта дагы бул оору бул акыбалдан чыкпайт эле. Себеби кемик илиги, кемик чучук иштебейт адамда. Күндө куюп аттык. Булар аябай ата-энеси аракет кылып күндө кан, себеби кан менен жашады да. 10 күн бул кыз только башка донордун каны менен жашады. Кан куюлбаса бул жашабайт. Дарыгер Бактыгүл Айсариева маркум келиндин ата-энесине кан донорун көбөйтүү керектигин алдын ала айткан.
Бүгүнкү бейтаптын ушул ата энесинин мындай капа болгону ушул силер ушул мейитти силер баягындай патологоанатомический бюродо биз эми туруп да ошол жака беребиз да мейитти. Ошондо силер ошол жактан жарып коесуңар. Бизге булардын бир эле проблемасы ошол болду да. Бул окуяда дарыгерлерге карата маркумдун жакындары доо арыз жазган жок. Бирок жакынын жоготкон инсандар дарыгерлер бейтапты кароодо кайдыгерлик кылбаса дешет. Адыл Акжол уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар. Geçe karaganda. To'qqiz yarim o'sha nol deyman. Biz çalağız, geleytat dedik. Biz çalganlardan buna geleytat dedik. Men özüm çaldım sarmene. Ne oldu dep. Бул жерде Нурбек кызы Гүлзат деген кыздын маселеси боюнча келип атабыз да. Ошол боюнча сизден бир комментарий алып койсокпу деп атайын байланыштабыз. Маалыматыңыз бар экен да, 18 жаштагы кыз экен. Анан азыр ичинде 6 айлык боюнда дагы бар экен. Туугандары айтып атышат. Нол жактан эмнегедир? Ооба. Азыр эме уруксат бербей атат депчи. Анан алып чыкканга уруксат бербей атат. Ар кандай документтерди толтуртуп атат да. Булар абдан күтүп атабыз. 1 саат дедиле. Бирок 1 сааттан ашып кетти деп көчөдө ыйлап жүрүшөт да. Анан эмне себептен өйрүктү ээлерине бербей атасыздар? Ушундай өткөнүнө өзү 2 сааттан өтүп кеттир, бизге азыр сурайлы тактап мына жерге келип түшөт да. Маалыматыңыз жокпу азырынча? Туруп келип түштү деди. Анан мен силерди кел дегени бул жака келдим эле да. Кайра эле анан дагы башка туруп келип калган экен. Пока историясы келелек деп атпайбы бизге? Бирок 1 сааттан бери аныкталып күтө элекпи дейм да. 1 саатта аныктап чыгарып беребиз деген экен, бирок дагы деле аныктай эле экен да. Эмнени аныктап чыгарып беребиз? Өлүктү чыгарып беребиз деген экен. Врачтарбы? Бизге түшкөн туруп историясы келелек да. Турабы? Нурбек кызы Гүлзат. Нурбек кызы Гүлзат. Нурбек кызы Гүлзат. Бизге Анан канча туугандар деп айтып атат. Туугандар дагы айтып атат, тиги өлүктүн ишин жарбаш керек бизге депчи. Өлүктүн ишин жарабыз деп атат дейт. Анан эмне себептен значит өлүктүн ишин жарба десе жарылбаш керек да ал. Силер жарабыз деп атасыздар. Жок, бизге али туугандары келген жок да туугандары тура. Келип кайрылаптыр да, келип кайрылыптыр да. Сыртта жүрөт да. Бизге эч кимсиз жолуккан жок болгон. Бизге мындай да историясы менен дарыгери чогуу келет. Туугандар менен. Дарыгер келди экен, значит. Дарыгер бизге келдиби? Дарыгер келдиби? Эч ким келди элек. Документке келелек. Бирок азыр кечиресиздер. Азыр өлүктүн келгенине канча болду? Жарым саат болду. 10 мүнөт мурун келди эле. Ошондо жарым саат болду. Бирок эч ким келе элек. Врачтар дагы жок. Силер кызын сурап көрдүңүздөрбү, эмненин негизинде келди деп? Мына турбайбы? Негизинде келген бизге бакта жазылган да. Направлениясы бар мындайчы. Историяны только врачтар алып келет да. Аты жөнү, адреси, диагноз жазылыптыр. Азыр силер бизге эрте келип алыңар да. Так, Нурбек кызы Гүлзат экен, 98-жылы төрөлгөн. Ош областы Кара Суу району Кызылкыштак айылы дейт. Ош областаралык ооруканасынын гематология бөлүмүнөн келип түшүптүр. 2 майда 2019-жылы келип жаткан экен. 13 май 7-ден 40 өткөндө үзүлүптүр да. Бизге келип түшкөнүнө азыр балдар айтат, жарым саат болду дейт.
9:30'da çıktı. Елестетсеңиз 7-ден 40 өткөндө өлүптүрбү? Канчада? 7'den 40 өткөндө. 7-ден 40 өткөндө азыр саат 10-дон 11 мүнөт өттү. Мындайда Эмне себептен мында мынчалык кармалат өлүк? өлүктү отделениеда сөз түрдө 1 саат 2 саатка чейин кармашат. Ал жерде өлгөндөн кийин таңып, баягы мусулманчылыкта бар го, эгин таңып, буттарын, бармактарын чыгып. Ошентип туруп андан кийин бизге жөнөтөт да. Ошого чейин 1-2 сааттай убакыт кетти. Ага чейин жанагы историяларын жазып бүтүрөт. А сиздер канча убакытта чыгарып бүтөсүздөр анан? Канча убакытта чыгарып бүтөсүздөр? Ал жактан го 2 саатта келет экен. Азыр келгенде 1,5 саатка боло элек деп атат. Жарым саат болду деп атат. Сиздер качан чыгарып бүтөсүз? Чыгарасыздар. Сыртта күтүп атышат дейлер. Эгерде вскрытие боло турган болсо, Жок, булар эч нерсеге жок. Бизге анда келет, жазат, кетет. Келип арызын жазып берет. Аны бизге деле жазыштын кереги жок. Ошолорго жазып берип алып кетсе деле боло берет. Saat 11'e çeyrek var. İkinci kapı. Ош ТВдан келдик, Бактыгүл эжеден кичине информация алайын дедик эле. Кантип байланышсак болот экен. Эже менен кантип неме кылабыз? Кантип байланышабыз? Бирок бөлмөсүндө жок окшойт, бул бөлмөсүндө эч ким жок экен. Бала көргөн кеткенибизде керек да. Кичкене адам. Телефон номерин бере албайсыздарбы? Жок, алмайм. Вы подождите, пока он там внизу, в обуви вот ходите, внизу подождите. Она пойдет. Эже сиз билбейсизби, Бактыгүл эже каякта экен? Бактыгүл эже каякта экен? Бул ушул бөлүмдүн жетекчиси эже, сизчи? Bilmeymen dedim hazır. Каяка жерде каякта болуп билбейсиздер, э? Биз кантип байланышабыз? Бир жакта иш кылып жүргөндөр, же бир жумуш менен кеткендер бир жака кантип байланышып? Şuradan ketken bolsa керек деп сырт инмек. Отделениелерди чакырат да бизди. Атасы издеп жүрөт. Кызын эртеден бери алып кете албай. Ким? Сиз отура бериңиз, эже, бул жака чык. Бул жакта Бактыгүл эже ким? мен Бактыгүл эже. Эже жооп берип коесузбу? Атасы издеп жүрөт көчөдө, эмне болду? Сүйлөшөбүз мына өчүрт. Камераны өчүрүп сүйлөшөсүзбү? Хорошо, хорошо. Киргиле. Майлы. Киргиле. Бизди чыгарып берди тилекке каршы. Бул жакта өлүктү күтүп, туугандары 7:40 өлгөн экен. Азыр саат 10-дон 38 мүнөт өттү мына. 10-дон 38 мүнөт өттү. Врачтар эми гана ошол өлгөн кыздын атасы менен сүйлөшүү үчүн, атайын бул жакта бизди киргизген жок. Ичинде кантип сүйлөшөт, азыр бир аздан соң маалым болот. Негизи азыр өлүктү ушул ооруканадан чыгарып кетүү деле өтө түйшүктүү, андан кийин бир башкача экен да, бул жакта жүргөн адам аны жол тери менен сезе алат. Kızdı veresen eken orkasından darbını yan tokusan da. Кандай? Алак калбайбы? Шалдырап түрдүрүп кетип аткан арaba.
Бактыгүл эже, информация бере аласыз да кандай? Эже ачып коюңуз эшикти, эмне болуп атасыз? Ой. Эже, эмне болуп өлгөндүгү туурасында эле маалымат берип коесуз. Маалымат бере албайсызбы? Мындай эле ачып эле айтпаганда эже. Урматтуу теле көрүүчүлөр, өлүк тууралуу эмнеден улам өлдү? Бул боюнча дарыгерлер так маалыматын берген жок. Ошондон улам биз маалыматты бере албай калдык. Эшигин култап алды, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Geçe uzak karalbay kalıp gitti de o yerde titrep durup kaldı, başım lakıldap gitti dedi. Oşonda başına kan akıp ketken bunun bir bolsa. Bu olsa munda bol boy tele de. Doktor yak çıkarardı kızım. Bana kadar yaksın aytı ver. Ay. Geç güne gel avaradasılar. Врачтар кандай карады ошол жерде? 3 saat gelbey kalıp turup kalıştı da çakırdık o gelet bu gelet dep turup kaldı. Giyin gelip karaştı bürok. O kıylada 3 saat kaçen turup kaldı da başım ortada. Hiç nerse berbey koyuştu. Giyinen patratıp giyin berişti 3 saatten. Paştı 4 saat bop gitti. Karalbay mı? O girip bile baş bağıp koyla çiğip geçecek. Bir nemesi geldi. Şunda bol at desem başını ikep koyla oyam çiğip getip kaldı. Başını ukalap mınday bol utat mınday at utat başım dedi ukalap temperaturasını düşürüşke hareket kılıp sulap öyle oturduk geç. Halen oşo boyunca reanimatsiyaga düşüp kaldı, reanimatsiyaga gitsem hava жетишпей kalıptır. Uf dep jatkan eken keyin aparatın koyup koydu oşo boyunca çok bolup kaldı kızım. Keyin kıymadım oşo boyunca men. Süylep atkan kız boçu süylep attı. Başımdı ukalagıla, vraçtı çakırgıla 4 saat bop ketti vraçtı çakırgıla dep. Tınbay süylep attı, sekin süylep attı sözde boçu. Temperaturaga güydü da birinci 4 saat boyu reaksiya boldu titredi. Keyin titregenden temperatura çıktı. Vraç boldu janында? Vraç gelip neme reaksiya жүргөндө жок эле. Temperatura çıgıta deyiverdim. Darini içkizip koy parastamol dedi. Oşo parastamoldu içkizdim. Keyin oşo uzakta geldi. Oşo malda gelip kalganda bilbeymin. Men da bir nese dey albayım. Kança balanız var mı? Şu bir kızım var, bir oğlum var. Şu bir kızım amca atıp koydum bir kızımı da ağın. Ay canım kızım, ay canım kızım. Sildim çürgüm canımda, sildim çürgüm. Bana bayağı kendi bulun değil. Barganımızda dele 32 kan menen bardık. Bir jakşına basıp жүрgөн, eşke çıkıp tamak jep жүрgönbüz. Bir jakşına жүрdük ele. Keyin murdundan kan ketti. Oşo menen 3 gün 4 gün uşunda bolup kalmış. Şu beraber uşuntup kaldı da. Kançasında oorukanaga düştü ele özü? 29'unda yok 30 günü düştük. 29 analiz tapşırdık. 29'undan başlap günlüge kuyabız. Kan kuyup attık. Geçe bazar günü travma massaсын куябыз дешти. Travma massаны куябыз дегенде жок болуп калды. Запаска коюшпаптыр. Travma massaga dedik. Kuyup neme alattık, kandı tonar aparıp kuyup attık. Travma massaga dedi 8,5 mingden günlüge kuyup durduk. Mayli dep kuyup durduk. Vraçlar getip kalıptı. Travma massаны kaktan tababız. Vraçka pul versenger anana ap gelip travma massаны çıkarabız dep oşonday dedi. Kança berebиz desem 1,5 ming vraçka 1000 so'm 500 medsestrasına beresenger anana travma massasını çıkarıp berebиz dep. Geçe bir gün travma massa kuyulbay kaldı. Oşo travma massa kuyulbay kalgandan boldu eken dedim. Birok geçe rasa men oşo жердегилерге aytdım. Olordun işi bul işi oşo travma massаны sizler çıkarıp bersenger biz pul kap ketebиz. Sizler çıkarıp berşengerge biz pul beret belek de oşonday dedik. Erten menen sarkıga daярдап bergile desem boptur dep kalgan. Dejurный vraç tünü reanimatsiyada жүрgөнүбүздө. Oşo barabar mına bir gün travma massa albay kaldık. Gece temperaturaga güyüp şu ahval bop kaldı da. Jakşıla жүрдү basıp жүрdү tamak açtı çıkıp jep atkan boçu. Jakşıla жүрgөн kızım ele uşup kaldı. Bilmem kimde ayıp kimde ekenin men daha bilmem düşünmedim. Ova atala içti, mastava içti.
жакшына ичип эле жүрдү да, түн жарымдан анан ушундай болуп калды да. Реанимацияга алып кирип кетишти, ошо барабар ушинтип калды да. Эме температура чыгып аткан экен эле, анан 39-40 болуп аткан да температурасы. Анан кийин врачтарга айтып, дары жазып койгула, укол бергиле десек, жок, бере албайбыз. Врач азыр келип өзү неметет деди. Анан 2 саат, 3 саат болуп кетти да, врачты күтүп отуруп, бул судрук болуп, бирибиз неме кылып, эжем болсо башын неметти, мен бутун неметти, анан врач келип эле неметип калды. Ушундай температура 40 болуп атат, эмне кылайлык десек, араңар барбы, бир шарак алып келип сүртүп таштагыла деп ошентти. Анан мен айттым, ал арак сүрткөндө ичине түшүп кетпейби десем, жок, түшпөйт деди. Ошондо ичине түшкөн экен эле да арак. Анан биз кайра кыйналган сайын 2-3 жолу арак сүрткөнбүз да. Сүрткөндөн кийин чыкты деди. Бул ыйлап, анан оозума түтүн чыгып атат, чыдай албай атам деп тырышып, тынып мынтип роса кыйналып неметип калган да. Кийин бир врач келди. Жазгүл Гүлзат дегенби, Жазгүл дегенби? Чынара деген экен. Анан эже карап коюңуз десек, мен бардык неме боюнча бардык больнойлорду караганча жетишпей атам, үспөйт этпей атам деп ошентип кара албай көп неметип калды да. Берки немеге келгенден кийин деле кыйналып, вообще аба жетпей, анан мен өзүм карап аттым да, эжемди кирсе коркуп калбасын деп. Анан бул жан бериши роса кыйналып неме болот, анан карап койгула менткиле десем, плазмамасабы ошентип алып келип берди. Андан алдын бир неме алып келди. Врачтар деле бири келип мынтип неме кылбады да. Анан кийимдери деле неме мындай кускан, кан кускан да. Кан кускан. Өзүм деле коркуп мынтип башын кармап, бир жагынан кармап, бир жагында капельницасы, бир жагынан кусканын тазалап неме туткам да. Эжем киргизгенден корктум да мен өзүмчө. Эжем неметип калбасын деп ар бирде ошентип отуруп, анан акырына келгенде вообще врачтар чакырдым. Эч ким мындай күтөсүңөр эле деп койду да. Анан акырына келгенде неме кылдык. Бул вообще дем ала албастан, дышать этпей точка болуп калды. Точка болуп калгандан кийин анга чейин айткан мурдундагысын алып, дем ала турган бирдеке бергиле десек, биз эчтеке кыла албайбыз деп эле эчтеке неметпеди. Сырттан врачтарды алып келелик десек деле алар келишпейт, Орозонун күнүндө бир эле силерди неметмек беле деп ошентти. Анан биз айттык болчу, депутат 19-унда келе турган болгон эле. Анга чейин эптеп карап тургула, 19 депутат келет десек, депутат келмек түгүл Кыргызстанда көтөрүп жүргүлө бирдеке деп ошентип роса кыйкырып. Ким кыйкырды? Бир эже, атын билбейт экен. Жок, медик эле. Анан медсестра, анан Ошо жерде медсестрасы карап аткан. Кийин неметип калды, вообще дем ала албаганда эже деп мен кыйкырып неметкенимде, анан чык деп эле мени чыгарып жиберди. Анан ошондой чыгып кете албай эшиктин оозунда туруп неметкенимде, кийин врачтар оозун жаап бүткөн болчу да. Мен балда буну карап атканымда врачтар бир палатада чай ичип бүтүп, анан кийин кирип кетишкен болчу. Ошондо чай ичип атканда деле буну караган эмес. Мен өзүм карап аткам ошондо дагы. Эч кимге арызданбайбыз эми. Ооба, доогерибиз жок. Сау болуңуздар. Ат фамилияңыз ким? Турасын айтып берсеңиз. Бул бейтап бизге келгенде эле өтө оор акыбалда келген. Себеби Качан келди, ошонун баардыгын түшүндүрүп айтып берсеңиз. Бизге 30 апрелде келди. 30 апрелде ошол ата-энеси алып келди, өтө оор акыбалда. 21 жашта экен. Боюнда бар. Бир 22-23 недельный срок беременности деп коет. Москвада мигрант болуп жүргөн экен. Москвада эле ооруп калган экен. Ооруп, боюнда бар боюнча эч кандай эч жерге учетко турган эмес. Анан аябай оор акыбалда анан бизге келип атат. Биз ошол биздин оорукананын төрөт бөлүмүнө жаткырып, ошол өтө оор акыбалдан бир аз чыгып, анан гематология бөлүмүнө которулду да. Анан өзү бул бейтаптын
диагнозы қан оорусунун өтө оор, мындайча айтканда айыкпас бир түр менен жабыркаган бейтапта. Анан буга кошумча боюнда бар. Анан бул да аябай бизге кыйынчылык туудурат да. Анан бул оорунун өзү дарылоо методдору өтө аз. Бул көбүнчө бул өтө мындай кайгылуу нерсе менен аяктай турган оору да. Не деген оору? Апластическая анемия деген. Бул ушул кыргызчасы кемик, мынау сөөктөгү кемик иштебей калат да. Анан организмде бүт кан чыгара албайт да. Кемик иштебей калат. Анан эми элестетиңиз, эми бул бир эле адам эмес, бул 2 адам болуп атат да. Анан мындай бейтаптар кан менен жашайт. Кан менен жашайт. Ушул бирөөнүн канын куйсаңыз жашайт, бирөөнүн канын куйбасаңыз жашабайт. Анан ар жерден кан кетет, кан көтөрүлбөйт. Анан бул бүгүнкү бейтаптын ушул ата-энесинин мындай капа болгону ушул силер ушул мейтти силер байгындай патологоанатомический бюродо биз эми туруп да ошол жака беребиз да мейтти. Ошондо силер ошол жактан жарып коесуңар. Бизге булардын бир эле проблемасы ошол болду да. Силер ушул биздин кызыбыздын денесин жарбай бергиле деди. Ошондой болду, андан сырткары. Ошондой болду. Мен азыр жок, ал боюнча мен сизге айтам азыр. Кыскача эле айтмакчы же, эмне себептен 4 саат врачтар карай албай калды, эмне себептен кан берилбей калды? 4 саат кан берилбей калды деген сөз бул туура эмес. 4 саат кан берилбей, 4 саат врачтар карабай калды деп атат. Каралбай калды деген бул туура эмес. Туура эмес. Бизде биздин больницада дарыгерлер түнү күнү ушул күзөттө турган дарыгерлер кантип каралбайт. Мен эч ушуну түшүнбөй атам. Бул 4 саат каралбай калды деген. Бул каралбай калды эмес. Ошол күнү кече биздин бөлүмдөгү дарыгер күзөттө туруп атпайбы? Ошол өзүбүздүн дарыгерибиз карап атса, анан кандай каралбай калды деген сөз чыгат бул жерде. Андай болушу мүмкүн эмес. Ата-энеси айтты, бул жалган. Жок, бул жалган. Бул жалган сөз. Каралбай калды деген. Анан тромбоконцентрат канын бул күндө эле булар күндө ата-эне жасатат, кан борбордон алып келет, биз куябыз. Ошол кечеги күнгө тромбоконцентрат куюлбай калды деп булардын ичи ачышып атат. Бирок ошол тромбоконцентратты литрлеп куйган убакта дагы бул кыздын азыр акыбалына ал эч кандай жардам бербейт эле. Себеби кыздын акыбалы ошондой. Кыз адам болушу мүмкүн эмес беле? Жок, себеби бул оорудан жакшы болуп чыгып кетиш өтө оор эле. Себеби буну жакындарына түшүндүрүп айттыңыздар беле? Жакындарына түшүндүрүп айтылып, бизде келгенден баштап эле жакындарына түшүндүрүп айтабыз. Төрөт бөлүмүндө жатты. 3 күн төрөт бөлүмүндө жатты. 3 күн төрөт бөлүмүндө, реанимациялык бөлүмдө жатты. Жок.